Мектеп окуучулары ажатканага киргени коркуп калышты. Ош шаарындагы номер 3 Ломоносов мектебинин ажатканасын кулап түшүү коркунучу бар дешет мугалим окуучулар. Алар бассаң жыгаштары кыймылдап, тез чыгып кеткени шашабыз деп айтып беришти. Биз бүгүнкү Бирге чечебиз программасында мына ушул маселени козгойбуз. Студияда Нуржамал Баргыбаева, саламатсыздарбы? Биз алгач маалыматта айтылган мектеп ажатканасынын абалын жеринен көрүп, анда билим алып жаткан балдар менен мугалимдердин оюн угуп келгенбиз. Азно темир, ушу темир чирип атат да. Мынакей. Привет дей турган ар жактан. Мына могу жерин караң, биягы оңурайып түшүп калды мына. Мом темир коюп койгондан кийин эме кылып атам да. Ана кара. Ошо түшүп, заңдап кетиптир да. Заңдап түшүп атат, мына уже чекелердин баары чирип атат. Муну кое берип, эме кыла берип чарчадык. Чындыгында балам. Кандай темир тезек менен тосуп бептеп атасыздарбы? Ошо темир тезек мына мону тосуп коебуз да, балдар баягы шкалабасын деп. Себеби ар жагынан көрүнүп турбайбы? Өзүңөр көрдүңөр мына, момундай кылып. Мына жерди дагы. Ана момтип солкулдайт. Катуу басканда коркунучтуу да. Балдар жүгүрүп киргенде кадимкидей эле тарактайт, азыр көргөзөм өзүм. Балдар чуркап келет, дапырасы. Анан ичинде отургандар коркот экен да, кичине балдар эми. Атып чыгышат да, эже төлөт кыймылдап атат. Эми мен баягы көп ары бери баскан үчүн көбүрөөк неме кылам да балдарды. Көрүп каласыз да? Ооба, көрүп калам да. Ушул жерде Ломоносов мектебинде баштач класстарга сабак беремин. Анан дайым мына перемена мезгилинде чыгып карап турамын. Себеби аябай бул жерибиз коркунучтуу, туникелери чирип кеткен, полдору чирип кеткен. Айрыкча мына жамгыр жааганда коркунучтуу болот. Анан кышында муз тонгон мезгилде коркобуз. Качан эми коркунучтуу, мындайынча айтканда, ушул туалетти жаңгылап койсо демөөрчүлөр болуп аябай жакшы болот эле. Кирсе эле түшүп кетейин, дараң дейт да. Жыгаштары? Жыгаштар. Анан кышта деле кандай болот экен, коркуп атабыз. Көп келбейт экенсиңерден да? Көп келбейбиз, үйдө эле кирип алабыз. Күндө кайсы бир шаарда ушундай жаман жаңылык окуя болуп кетти. Бири-бирине жардам берип, ажаткана боюнча чоң маселе болуп, өмүрүн алууга да жетти. Биздин ажатканабызды жаңылап, жаңы ажаткана куруп, временный эмес, жакшына условиялар менен суу чыга турган кылып, таза ажаткана куруп берүүгө суранабыз. Кызым быйыл 1-класска келди да. Анан бир жолу кирип чыгып эле айтты. Апам мектеп школамдын туалети аябай начар экен. Мен акырындап кирип чыктым деп айтты. Биздин балдарыбыздын ден соолугун ушу үйгө аман эсен барышын каалайт элек. Жетекчиликтин маалыматына ылайык бул ажаткана мындан 3 жыл мурун мектептин жаңы имараты курулуп башталганда 1 жылдык мөөнөткө деп убактылуу гана салынган. Бирок андан бери жаңы мектеп имаратынын курулушу мамлекеттик казынадан каражат бөлүнбөй жаткандыктан жартылай бүткөрүлүп, ал эми башка туруктуу ажаткана салуу ошол боюнча токтоп калган. Ошондуктан учурда 2000ден ашуун мектеп окуучулары бул кооптуу делген ажаткананы пайдаланууга аргасыз. Быйыл биздин мектепке 91-92 жыл кетип атат. Эскилиги жетти, фундаменти жок, көрүп турасыздар. Бул эски зданияныкы. Бул мектеп 275 орунга ылайыкташтырылган. Азыркы кезде 2130 окуучу билим алууда. Окутуу орус тилинде, балдар көп. Ар бир класста 45-55ке чейин балдардын саны жетет. 3 мөөнөттө билим алып атышат. Эми ушул көйгөйдү чечүү максатында мына жаңы мектеп курула баштады. Бул мектептин 500 балага ылайыкташтырылып курулуп атат. Азыркы кезде бул мектептин 95% аяктап бүткөн, 5% эле калды. Башкача айтканда 12 миллион акча болсо ушул мектеп бүтүп калмак. Эми ушул көйгөйдү дагы чечүү максатында мына мектеп курулуп атканда бизге убактылуу ажаткана курулган. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул ажаткана 1 жылга деп курулган, азыркы убактылуу курулган. Азыр мынакей 2 жылдан бери каржы болбогондуктан жаңы курулуш туруп калып, мына 3-чү жылы бул иштеп жатат. Балдардын коопсуздугун кантип көзөмөлдөп атасыңар? Эми көзөмөлдөгөндө азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ана жерде 2 камера коюлган, видео камера койгонбуз. Чындыгында бир окуучу 2 жолу кире турган болсо бизде ошонун артынан түшүп эмне себептен бул окуучу кирип атат, же ооруп атабы, же эмне себептен деген балдарды көп киргизбешти аракетин кылып атабыз. Эми бала экен, баары кире берет экен. Керек, эми ажатканасыз болбойт экен. Ажаткана тегеректе жок. Азыр бул эмне чөгүп барат албайбы, кандай абал? Эми азыр мына эми утурумдук эле баягы каркас куруп койгон. Эгерде катуу жамгыр жааганда бүт ушул жерде ылдый иш болгондуктан суу ушунун түбүнө кирет. Ушунун түбүнө кирет.
Анан эми былтыр биз кар болгондо дагы кичине өстүрмө кылып койдук бул жактарына. Эми бул айткан 1 жылга деп берилген. 1 жыл эмес 3 жыл болуп баратат. Эми ушу көйгөй быйыл чечилип калат деген үмүттөбүз. Видео байкоочу аппараттар орнотулганы менен ал баары бир коопсуздукту камсыздап бере албайт. Бул маселе боюнча жоопту делип дароо билим берүү министрлигин элестетебиз. Бирок биз аларга кайрылганыбызда балдардын билим алуусуна жана мугалимдердин айлык майналары боюнча көзөмөл жүргүзүү алардын негизги функциялары экендигин маалымдашты. Ал эми окуучулар билим алып жаткан мектеп имараттары аларда түзүлгөн шарттар тууралуу тиешелүү кызматтарга сунуштама гана бере алабыз деп кошумчалашат. Бул 2019-жылдын май айында анда мурдагы министр Гүлмира Каримовна премьер-министр Абылгазиз Бишекеевич менен кошо ошко барып ошо Ломоносов мектеби менен таанышып келишкен. Ошол иш-чаранын негизинде министрлик биз тараптан ошо правительствого кат жазганбыз өкмөткө, что Ош шаарынын мэриясына тапшырма берүү боюнча ушу акча каражатын тезирээк бөлүп берсин деп. Билим берүү министрлиги бул курулуштарга эч кандай акча бөлбөйт да, биз ошо кайсы жерге курулуш керек болсо ошону сунуштаганга гана функциябыз ошондой да сунуштай гана алабыз. Курулуш иштерине кийлигише албайбыз, бизде функциябызда жок кандай нерсе, биз только сунуштама гана бере алабыз. Мектептин жаңы имараттын курулушуна Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы көзөмөл жүргүзүп жатат. Аталган кызматтан кабарлашынча, жаңы мектепке ажатканасы менен кошулуп жалпы 45 миллион сом сарпталат. Бирок андагы 15 миллион сом казнадан ажыратыла электигине байланыштуу канализация тартуу иштери менен туруктуу туалет куруп берүү иштери кечеңдөөдө. Ошол эле учурда өкмөткө маселени чечүү боюнча 1 жылдан бери кат жолдонуп, алдыдагы 9 ай ичинде акча бөлүнүп берилет деген жооп келгени айтылды. Бул мектеп ошол жылы тапшырылып акча болгондо тапшыра турган мектеп эле да. Ажаткананын убактылуу барган жерде биринчи ажаткана курулган ошол баягы мегеч. Анан ошо былтырдан бери алиги өзүнүн баягы долбоордо генпланында ажаткана каралган бурчекте. Ал канализация уланыш керек. Аны биринчи канализация жок экен, жөнөкөй ажаткана экен. Биз чогуу башталып атканыбызда алдында бир кошуналар баягы житчип кетет деп токтотуп койгон ажаткананы чукулап, эми башталып аткандачы. Анан биз аны канализацияны чечип, кайрадан канализация проектке кирбей калып, канализацияны чечкенден кийин акчанын каражаты токтоп калды да. Азыр каттайлап ошо депутаттардын месине барабыз да. Өкмөттөн сурап, өкмөткө тапшырма берилди. 9 айда чечем дегенде калды да, баягы түздөн-түз тапшырма берип, контролдо калдык. Ошо 15 миллиондай акчасы калганда. Эмне жумуштарды аткарасыңар эми? Благоустройствосу ошо аткандан ремонт атпайбызбы? Баягы 15 миллион сом иш аткарыла элек да. Өзү 45 миллион болсо, биз 32 миллион акча бергенбиз, 15 миллион иш аткарыла элек. Баягы өзү сметалык, дополнительный же кошумча акча эмес, сметалык баасы ошо аткарыла элек. Наоборот, подрядчиктер бир 2 миллион, 1 миллиондай акча артындай иштер аткарып койгон. Аны биз тигинен симат эте алабыз. Эми азыр көп жерлерде коюп койгон жерлер эскирип калып, биз кабыл ала элекпиз да. Тапшырганга даярданып атабыз. Акча эле болсо, былтыркы жылы 1 сом да бөлүнбөдү, быйыл дагы ошондой болуп атат. Катты барган сайын, как раз комитетте вице-премьерге айтканда, ал тастаптыр, мага жакында эле шаар мэри кайрылды эле кат менен эме кылабыз депчи, караштырабыз дептир. Алдыда акча бөлүнүп, туруктуу ажаткана салынат деп ишенеле. Бирок 3 жыл бою убактылуу ажаткананы пайдалануу менен балдардын укугу бузулууда дешет юристтер. Анткени ар бир бала толук кандуу шартта билим алууга укуктуу. Мисалы балдардын укугун коргоо үчүн биздин мамлекетте атайын балдар укугу деген кодекс кабыл алынган. Ошо балдар укугунун кодексине дайле талабына ылайык балдардын укугу толук мамлекет тарабынан корголуш керек. Бул балдар биздин келечегибиз. Биринчи балдардын келечегин кам көрүү үчүн бул мамлекеттин түздөн-түз милдети. Кантип корголот балдардын укугун негизи кандай кылып коргоо алсак болот да? Мына ошол короного, билим берүү министрлигине, ошол эле биздин мына жергиликтүү бийлик мэрияга кайрылыш керек. Мэрия бул маселени тездик менен чечип бериш керек. Биздин конституциялык укугубуз бар да, ээн эркин басышыбыз керек, ээн эркин жүрүшүбүз керек. Бул биздин жашообуздагы эң бир негизги бир керектүү нерсе да ажаткана. Ошондуктан ажатканага кокустук, мына коопсуздук жаралгандыгы бул адамдардын, конечно, ар бир адам коркуп, коопсуздук менен ажатканага кирип атканда эле укугу бузулуп атпайбы? Мыйзамга ылайык балдардын укугун коргоо түздөн-түз мамлекеттин, анын ичинде жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигинде. Мунун негизинде шаардык бийлик балдардын коопсуздугун камсыздоого аракет көрө башташты. Тагыраагы техникалык көзөмөлдөө кызматы убактылуу делген ажаткананы жеринен көрүп, туруктуусу курулганча оңдоп түзөлбөй болууда.
ажаткананы жеринен барып текшергенибизде мына кээ бир жерлери уже чирип калган. Себеби булдан жаман немелер чыгат да. Ушуларды алмаштырабыз. Мынандай кээ бир болдордун немелерин дагы да алмаштырабыз. Ончо керектүү жерге усиление дейт, усиление кылып туруп коебуз. Алмаштырабыз. Коркунучсуз болуш үчүн. Кандай эмне менен алмашат? Буларга темир коебуз. Убактылуу. Мына жыгачтарын башкадан коебуз. Кыймылдабай тургандары ошондо иштеке болбой калат да. Бул тилникелерди алмаштырсак болот темирлерди? Тилникенен чириген жерлерин алмаштырабыз. Мына чириген жерлерин алмаштырабыз. Кандай жумушта жүрүш керек? Bunun içinde işte bu bardıq balдар келгенде коркунучсуз отуруш керек да, жакшы болуш керек. Aslında bunu görgөнүзде bunun тыш жагы. Тыш жагынын бул жактары нормальный. Ушу бир эле жеринде кичине суу кирип кете турган жери бар да. Булар мына көрүнүш шебелелери аябай күчтүү, жакшы курулган. Мына ушул эле жери кооптуу. Кичине суу кирип кетет экен. Жагын жаганда. Бу жерде бар жактан суу шакы келет экен да, уклон ушул жака болгондо үчүн шерек кылып атат. Ушул жерге астына шагыл төгөбүз дагы, анан үстүнө бетондоп коебуз, атмосфера деп. Что бул жака суу вообще кирбей турган болот, коркунучсуз болот да, ушул суу башка жака кетет. Бул ошондо мындай суу кирбей калат да? Суу бул жака кирбейт. Коркунуч жок болот эч кандай. Бетондоп койгондой. Жумуштар качан кылабыз? Жумуштарды биз уже сметасын эсептетип атабыз. Буга каражат биз эсептегенибизде бир 20-30 миңче акча каражат талап кыла тургандай болуп атат азыркы күндө. Аны biz merge aytабыз, местный бюджеттен мэр дагы өзү курсе, ошонун буйругу менен келген, ошондон ушул жумуштарды биз тез аранын ичинде аткарабыз, Кудай кааласа. Мына ошентип Ломоносов мектебине жергиликтүү казна эсебинен ажаткана оңдоло турган болду. Деген менен кооптуу жагдайды жараткандары өлкө боюнча жүздөп саналат. Анткени билим берүү мекемелеринин басымдуусу Советтер Союзу учурунда курулуп, арасында ажатканалары жаңылана электери бар. Ошондуктан эң биринчи кезекте балдардын коопсуздугуна, алар окуп жаткан имараттардын шарттарына көңүл бурсак деген тыянакка келебиз. Себеби кырсык жаңысы качан курулуп бүтөт деп күтпөстөн айттырбай келерин эске туталы. Биз мына ушуну менен бул программабызды жыйынтыктайбыз. Ал эми урматтуу көрөрман, сиз дагы мына ушул сыяктуу маселеге туш болуп, кандай чечүүнү билбей жатсаңыз, анда бизге кайрылыңыз. WhatsApp номерлерибизди эсиңиздерге сала кетели. 553 менен 95 96 93 жана 755 коду менен 15 30 47. Бизге байланышсаңыз көйгөйдү бирге чечебиз.